Азыр эми ошол үйдөгү аба ырайы бир топ өзгөргөн экен да, Азыр болсо эми чындап айтканда жетиштик. Колуна алып жаткан каражатты айтсак, где-то 17-18 миңдин тегерегинде болуп жатат. Же дайындоо. Университеттин өнүгүүсүнө дайындоо жакшы. Акысыз сабак берсеңиз. Жок, андан эмес. Бул азыркы учурдагы студенттер суроону ачык беришет, тартынбайт. Анан ошол учурда сен баягы формаңды жоготуп алып анан турсаң, статусуң ректор болуп атса, анан ошого жооп бере албай тамтамдасаң, анда уят болуп калышы мүмкүн. Канат мырза, маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мына улуттук университетти жетектеп жаткандыгыңызга билинбей эле 4 жылча убакыт болуп калыптыр. Жаңылбасам ага чейин 4 жыл министр болуп иштедиңиз. Анан негизи ушул 4 жыл аралыкты эсептеп, ага сар эсеп салып көрүп, кандай ойлойсуз? Кайсынысы абдан сиз үчүн түйшүктүү болду? Же болуп жатат? Салыштырыш кыйыныраак. Негизи министр болуп иштегенде жалпы системага жооп бересиң. Анан биздин билим берүү система абдан кенен. Азыркы учурда деле 1 миллион 300 миңдей жалпы мектептин окуучулары ошол жерге кирет. Андан тышкары жогорку окуу жайлардын дагы бир 300 миңдей окуучулары кошулат. Мындай айтканда 2 миллионго жакын жалпы ошол системага катышкан. Бул биринчиден ошо өспүрүм убагындагы балдарга жоопкерчилик, аларды тарбиялоо иштер, сактоо, шарт түзүү. Ошол учурда негизи эми министрликтин деле милдети чоң. Бул жерде жалпы экономикалык, жалпы саясий мындай бир туруктуулук болмоюнча өтө чоң ошондой тармакта өзгөрүштөрдү тез арада жасаш абдан кыйын. Анан өз учурунда деле мен ойлочумун, ушу чаканыраак бир кандай бир окуу жай болсо, ошонун ичинде көп нерсени ишке аткарса болот. 4 жылдык мөөнөт абдан эле кенен мөөнөт деп ойлочумун. Азыркы учурда ошондой сиз айткандай эле билинбей 4 жыл өтүп кетти. Бирок ошол сиз ойлогондой болдубу? Негизи ойлор алдыда болуш керек. Жалпы стратегияга сөзсүз түрүндө стратегия бир 10 жылдан кем болбош керек деген ойдомун. Бирок ушул 4 жылдык же 5 жылдык стратегия сөзсүз түрүндө ишке ашыш керек болчу. Ошонун ичинде биздин деле мындай өнүгүүбүздө белгиленген стратегиялык максаттар ишке аша баштады деп айтсак болот. Баары эмес, кээ бир багыттар боюнча жетишкендиктер бар деп айтсак болот. Сиз ушул улуттук университетке жаңы жетекчи болуп барганда, андан кийин деле мындай бир өтө көп мындай көйгөйлөргө туш келдиңиз. Окуу жайдагы мындай моралдык психологиялык абал бул бир жагы, материалдык техникалык база экинчи жагы болсо, анан ушул мындай чоң көйгөйдөн, ошол мындай критикалык ошол бир абалдан толук азыр чыгара алдым деп эсептейсизби? Чыга алдыбы окуу жай? Негизи чыга элек, анткени биздин өзүбүздүн статус мамлекеттик деңгээлде болгонуна байланыштуу. Бул жерде жалпы эле ичиндеги коллективдин жоопкерчилиги менен чектелбейт. Бул андан тышкары ушу мамлекеттин өзүнүн ушу өнүктүрүү саясаты боюнча өзгөчө жогорку окуу жайларда ушундай бийик статус менен болгондорго каржылоо системасын же болбосо өзүнчө бир критерийлерди колдонуу менен эми биз салыштырмалуу түрдө башка мамлекеттердеги ушундай статуста деңгээлдеги университеттердин каржылоо системасы кандай түрдө болуп жатканын кыскача айтып койсом деле болот. Мисалы биздин мамлекеттик статус ошо мамлекетке керектүү кадрларды даярдоо, аларды даярдоодо сөз түрүндө артында мына бюджетке өткөн балдарды каржылоо. Эми стипендия жөнүндө айтпай деле коелук, анткени азыркы учурда бюджеттик студенттерге берилген стипендия өтө эле аз көлөмдө калганын жакшы билесиздер. Андан тышкары азыр ушул кайсы багыттар бюджет аркылуу берилип жатканын деле мына мен өзүм министр катарында иштеп жүргөн учурда бул бөлүнгөн орундардын бюджеттеги орундардын тартыштыгы бул биринчиден. Анан экинчиден ошол жака жумшалган каражаттар баягы эски менимче кризис болуп калган совет учурундагы каржылоо система менен байланышпалуу, ошондон чыкпай калган да.
жаңыланганчы жок. бюджеттик ставкалар мугалимдердин төлөмдөрүн өтө төмөн бойдон калтырып салган. Өзгөчө кээ бирлер ойлошот, мына ректор болсо айлыгы 60 миңден ашык же канча асманда неметкен. Бюджеттик ставка ректордуку 9 миң сом. Доктор наук, стаж бүт баары ушунун ичине кирет. Бул менимче мындай бир катып калган системадан чыга албай, анан жогорку окуу жайларды биз ошол союз учурундагы урагандан кийинки учурларда мындай бир контракт түрүндө өздөрү каражат таба алат дегенге өткөрүп, анан ошол табылган каражаттын эсебинен өздөрү өнүктүрүш керек деген милдетти моюнга жүктөп салган. Бирок биздин инфраструктураларыбыз болгон жанакыдай мүмкүнчүлүктөр өтө чектелүү, жана ошол эле кайра эле эски мындай бир административдик башкаруу система менен текшерилет, жана ошол жерден көп тыюулар бар, биздин өнүгүүбүзгө тоскоолдуктар болуп жаткан маселелерге көңүл бурулбай калганда. Эми башка университеттерде жанакыдай статусу болгон маселелер деле ошондой эле деңгээлде боло берсин, көзөмөл боло берсин, бирок финансы тармагында бюджетке бөлүнгөн каражаттарга булар күрөшөт. Анткени ал бюджеттин артынан ар бир студентке бөлүнгөн каражаты өтө жогору коюлган. Андан тышкары жанакы бизде көбүнчө эле бюджеттен берген каражаттар жана мен айткан көлөмдөгү бюджеттик акча маянага көбүнчө 80%дан жогору ошол жака жумшалат. Өнүгүүгө, лабораториялык мындай бир жаңыртууга жана мындай бир инфраструктураларды жаңыртууга каражаттар бөлүнбөйт бюджеттер. Ошондо мисалы соңку жылдарда албетте Кыргызстанда бир гана улуттук университетте эмес, башка эле жалпы окуу жайларда мындай студенттердин саны кескин азайды болуш керек, статистика боюнчачы. Туурабы? Жок, статистика боюнча студенттердин саны көбөйдү. Жогорку окуу жайларында Жогорку окуу жайларда тапшыргандары, мисалы биздин 10 жылдык аралыкты алып койсок, мисалы 10-жылы мен министрликке келгенде эң негизги мындай бир талаптардын бири бул студенттердин саны өтө көп, орто кесиптик жана кесиптик, башталгыч кесиптик окуу жайлардагы студенттердин астыгы жана бизге кимдер керек азыркы учурда эмне үчүн студенттер да көп, анан университеттин саны көп деген маселе коюлуп жатканын жакшы билесиздер. Ал бул рынок шартында өнүгүп атканына же болбосо жаңыча мындай бир турмуш болуп атканына байланыштуу мурдакы өндүрүштөрдүн көбү жабылып, жаштар бүтүргөндө дагы каяка барарын билбей аткан учурда аларга жалпы даярдык, жалпы мындай бир орусча айтканда узкопрофессионалдык бир мындай бир нерсеге чектелген бир адистиктин берүүдөн мындай кененирээк базасын түзүп берүүгө өтүү маселеси абдан орчундуу болгонуна байланыштуу. Анан эгерде мурда союз учурунда же болбосо башка мамлекеттерде мындай каражаттары мындай кененирээк болгон учурда эң негизги ушундай деңгээлдеги мамлекеттик же болбосо улуттук мындай статусунда болгон университеттер үчүн эң негизги заказ берүүчү бул мамлекет болуш керек эле. Азыркы учурда балдардын тандоосу, ата-энелердин көз карашы жана учурда өзгөрүп аткан рыноктардын талаптары алдыда болуп жатканын биз белгилейбиз. Анан ошол учурда жанагы 10 жыл мурда ага чейинки мына эгемендик жөнүндө да айтып жатабыз, 30 жыл деп башталып атканда эч ким ойлогон жок канчалык түрдө азыр бизге кадрлар керек болорун. Анан университеттердин деле саны көбөйүшү бул ички мамлекеттин өзүнүн муктаждыгына да байланыштуу болгон. Анткени мисалы башкаруу тармагындагы кадрларды мурда биз башка мамлекеттерге жиберип туруп ошол жерден анан кайра даярдап туруп алып келген учурларыбыз болуп, тышкы иштер боюнча, коопсуздук боюнча кадрларды даярдаш үчүн мурдакы орто кесиптик деңгээлдеги окуу жайларды мына ушул эле Бишкектин ичинде жайгашкандардын көбүн университет статусуна көтөрүүгө туура келди. Академия болуп дагы ошондой мындай статусун алган жогорку окуу жайлар болду. Бул өзүнүн мындай бир этабы менен кетти. Анан саны дагы көбөйдү. Сөз түрүндө студенттердин саны көбөйгөн. Негизи ушул университеттин бир көйгөйлөрүн чечүү, кармап туруш үчүн каражатты каяктан таап атасыздар? Ал жетип атабы мисалычы?
жылыга көп ректорлор менен сүйлөшкөндө дайыма көйгөйдү айтышат да, биз эч нерсеге жетпей калдык, мисалы лабораторияларыбыз иштебей калды, илим болбой калды, өнүкпөй калды депчи. Мындай деп айтыш керек, эгерде биздин бюджетти мындай карап көрсөк, улуттук университеттин ичинде биздин жылдык бюджетибиз 570 миллиондун тегерегинде болсо, ошонун болгону бир 12% эле мамлекет төлөгөн каражат болуп эсептелет. Ал бир топ эле өтө эле аз. Биздин 58-60 миллионго жетпеген жылына берилген каражаттын ичинен, анын ичинен 80% мугалимдердин айлыгы деп ченеп койгон, жана бюджеттик айлык өтө аз болгонуна байланыштуу окуу өзгөчө адистештирүү окутуу сөзсүз азыркы заманбап технологияларды талап кылат. Анан алардын баарын биз тапканыбыз ошол жанакы эмне үчүн бизде юристтер, экономисттер көп деп суроо койчу эле. Анткени ошол жаңыланып аткан учурдагы эл өзүнүн керек болсо жеке бизнесин жакташ үчүн же болбосо аны өнүктүрүш үчүн ошондой жактарга билимди тандай баштаган да. Бул мындай бир мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок ал ошол алып аткан ошол жанакы билимдин сапаты жөнүндө сөз кылыш керек болчу. Саны сөз түрүндө эми бул философиялык мыйзам сан бир учурларда сөз анан сапатка өсөт. Айтыңызчы, улуттук университеттин ошо жогорку билим берүү рыногундагы бүгүнкү позициясына көбү кызыгып атат болуш керек. Анткени дайыма бул окуу жай флагман болуп келди деген сөз бар эле да. Деги эле азыр кайсы жогорку окуу жайлар менен улуттук университет мындай атаандаш боло алат Кыргызстанда? Эми Кыргызстандын ичинде азыркы учурда айтсак, биздин өзүбүздүн алып аткан статусубуз, улуттук деген статус менен белгилегенде, мына бул статуска ээ болгондордун ичинде улуттук университет, анан өзүнчө жана искусство тармагын айтпай эле коеюн, 2 университетибиз бар, андай макамга жетиштүү болгон. Бул ушу маданиятыбызга көңүл бургандын мындай бир белгиси деп айтсак болот. Чындап айтканда, акыркы учурларда бизге эң эле мындай бир татыктуу конкурент катары эмес, мындай бир өнүгүп аткан жана көп жакшы нерселерди көрсөтүп аткан бул ушу мамлекеттик университет болгон деп айтсак болот. Анткени ал жердеги өнүгүү тенденциялар жана ошол тандап алган стратегиялары көбүнчө ушул жанакы чет мамлекеттик студенттерге көңүл бурганы жана ошолор тандаган адистиктерди даярдоого жана ушул багыттар боюнча көбүрөөк ушундай бир чет мамлекеттик университеттер менен же болбосо уюмдар менен да иштешүүнү жакшы өздөштүргөнүнө мындай бир күбө болобуз да акыркы учурда. Бул чындык. Анан ачык айтсак, биздин ушул азыркы турганыбызда биздин эле ушул улуттук университеттин 80% кадрлары көбүнчө Манас университетине жана Кыргыз Орус Славян университетине өтүп кеткенин ачык эле айтыш керек. А жердеги түпкү билим алуусу, иштеген жери, ошо илимпост болуп калыптанган мындай мекемеси деп айтсак болот. Ошол мекемеси бул улуттук университет башында. Бир 90-жылы жанакыдай өзгөрүүлөр болгонуна, финансылык жактан бир топ аксап төмөндөгөнүнө байланыштуу биздин көрүнүктүү илимпоздор, профессорлор, окутуучулар ошол 2 университетке агып кетип, ошол жерде көп багыттарды мындай бир дагы бекемдетип, азыр өнүктүрүп аткан учур деп айтсак болот. Сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Мисалы, бир эле мисал, Ош мамлекеттик университети улуттук университетте негизги бир өнөктөшү, кандайдыр бир деңгээлде сөздүн жакшы жагынан алганда атаандашы болуп эсептелет депчи. Анан ой жаралат, мисалы, ошол аймактагы жогорку окуу жайлары сыяктуу эмне үчүн улуттук университет бүгүнкү шартта мындай дүркүрөп өнүгүп кете албай жатат да? Эмне тоскоолдук кылып атат? Ошол эле бюджеттен бөлүнгөн каражаттын тартыштыгыбы, же мүмкүн менеджментпи, эмне себебин көрүп турасыз? Негизи менеджмент бир топ ролун ойнойт. Бул жерде каражат боюнча айтканда мындай университеттердин чектелген жанакыдай бир жоболор, мыйзамдар болсо дагы университеттердин өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөрү бирдей болгонун айтышыбыз керек. Ушул багыттарда сөз түрүндө мен айткандай ошол кайсы менеджмент жагынан мындай бир туруктуу саясат жүргүзүлсө,
ички саясат университеттин ичиндеги менеджмент деп айтсак болот. Ошол жыйынтык берери мындай талашсыз нерсе да. Ошого айтсак, мына мен улуттук университетке келген учурда сиз өзүңүз да байкадыңыз, прессадагы баягы иштеп жаткан коллективдин өзүнүн ички жана маселелеринин көбүн сыртка чыгарып, ошол маселе чечилбегенине байланыштуу кандай бир мындай бир бирдиктүү бир саясат жок, ичиндеги коллективдин ушундай бир багыттагы ой жүгүртүүсү жана ушул жактан колдоосу жок болуп калган. Бул эмнеге байланыштуу? Бул ошол учурдагы ар бир келген ректордун иштеп жаткан мөөнөтү өтө кыска болгонуна байланыштуу. Команда түзүш үчүн мисалы улуттук университеттин ичинде иштеп жаткан эле мугалимдердин саны 1,5 миңдей, андан ашыкча жанакыдай жардамчы окуу процессине берип жаткан кадрлар жана жумушчулар бардык тейлеп жаткан чарбалык иштерин баарын тейлегенде 3,5 миңден ашык чоң коллектив бар. Ал коллектив жетекчиликке көнгүчө бир стратегияны тандап иштеп чыгышына жетишпей калган учурлары болгон деп айтсак болот. Кээ бир ректорлор 1 жылга жетпеген учурлары да болду, алмашып кеткен учурлары болду. Негизи 2-3 жыл максималдуу түрдө ректор болгон учурлары болду. Азыр эми ошол үйдөгү аба ырайы бир топ өзгөргөн экен да, Азыр болсо эми чындап айтканда жетиштик, бир топ эле кыйынчылыктар бар. Негизи мына ушул биздин социалдык тармакта иштешкен эң кыйын нерсе бул эмне? Бул адамдар менен иштеш эң эле татаал нерсе. Анткени алардын азыркы учурдагы өзгөчө мындай бир демократия менен андан тышкары дагы кошулган ар кандай бир мындай бир терс көрүнүштөр аралашып кеткенине, анан ички мындай бир маселелерде бир топ мындай бир биримдикке тоскоол кылган жердештик, андан башка мындай бир шайлоо учурундагы туура эмес процедуралар. Анткени биздин деле окуу жайдын ичинде декандарды шайлоо, кафедра башчыларды шайлоо маселеси, ректордун шайлоосу деле негизи бул эң чоң мындай бир чындап айтканда мындай регион, анан ичиндеги региондон уруулукка чейин жетип калган маселелер болгонуна байланыштуу айтат элем. Өткөндө Орусияда бир топ ректорлордун бир тегерек үстөлүн көрүп калдым да, ошондо рейтинг маселеси жөнүндө аябай кызыл чеке талаш болуп атат. Ошо окуу жайлардын рейтингиндеги критерийлерди өзгөртүш керек деген маселеге токтолушту да. Анан мен дагы кызыгып көрдүм да, чындыгында Кыргызстанда деле ошондой топ 5тик же топ 10дукка кирген окуу жайлар бар да. Бүгүнкү күндө ушул улуттук университеттин рейтинги кандай? Анан сиз дагы министр болуп жүрдүңүз да, негизи жогорку окуу жайлардын рейтингин аныктоо боюнча биздеги критерийлерди да мүмкүн кайрадан карап чыгуу зарылчылыгы барбы, жокпу? Кайрадан мындай бир карап чыгуу зарылчылыгы бар. Ички ошо министрликтин өзүнүн саясатында белгилүү критерийлер сакталыш керек да негизи. Бизде болсо мындай бир утур алмашып же болбосо башка бир эле критерийге көбүрөөк көңүл бурган нерселерди байкайбыз да. Бул ошо абитуриенттер кайсы окуу жайга тапшырат көп деген э? Сөзсүз. Мына мен айтар элем да, мына абитуриент эми стандоосун биз жакшы билебиз. А бирок ошол эле учурда биздин мамлекеттин ички илимий потенциалын сактоо маселеси эң жогорку мындай бир стратегиялык максат биздин улуттук университетте. А ошого байланыштуу биздин факультеттердин ичинде жанакы биология жана биотехнология, экология, андан тышкары жанакы химия жана химиялык технологиялар боюнча багыттагы иштеп жаткан факультеттер эң аз сандуу. Бул биринчиден, экинчиден ал факультеттерге келген студенттер бюджет болуп турган учурда дагы өтө төмөн. Мына бул абдан мындай бир коркунучтуу маселе. Рыноктун шартына жараша болуп атат го, э? Жок, рыноктун шарты чындап айтканда азыркы учурда ошол багыттагы адистерди талап кылууда. Азыркы мына биз эми баягы рынок деп айтып жүрүп эле базар экономика деп айтып жүргөн этап уже өттү. 30 жылдын ичинде бизде ошол рынок азыр мындай бир кандай бир туруктуулук багыттар боюнча өнүгө баштаганын байкайбыз. Андан тышкары биз аргасыз ошол нерселерди өнүктүрүүгө биз зарылчылыкты көрүп жатабыз. Анткени мурда эгерде химик орун таба албаса,
же ошол эле биолог орун таба албаса, азыр болсо сиздер көрүп жүрөсүздөр, басып баратканда эмне көп, медицина тармагында лабораториялар көп. Ал жерге ким иштеш керек? Баягы орто кесип билим алган лаборант иштеш керекпи, же болбосо жогорку окуу жайды бүтүргөн химик, биолог, химбиолог же болбосо химтехнолог аралашкан ошондой багыттагы адистер керек болгонун байкаганда, мына ушул багытта азыр өсүш болуп жатат. Бизде жаңы тенденцияларды байкаш керек. Мына бизде лаборатордук иш деген жогорку деңгээлдеги багытты ачкандан кийин ошо жерге конкурстун болгонун биз уже 3 жылдан бери көрүп жатабыз. Бизде юриспруденция багытында конкурс жок болуп калды. Бул жагынан мына ушу биотехнологиялык жагынан лаборатордук иш багыт боюнча өсүштү көрүп жатабыз. Контракт түрүндө окуйбуз деп акчасын өздөрү төлөп, мамлекеттик мекемеге барып иштегенге орун жок болуп калат. Рынок өздөрү сунуш кылат деген боюнча ошол жактагы мындай бир өсүш болуп атканын байкатабыз. Андан экинчи тарап, мына экинчи багыт бул жаңы азыркы электрондук технологиялар боюнча. Бул жагынан өсүш дагы, талап дагы ошол бир өзгөрүүлөр болуп жатканын биз байкап жатабыз да. Азыр эми баягы санарип технологияны эске албаганда, сиздин оюңуз боюнча улуттук университет мазмун жагынан бүгүнкү күндө кандай өнүгүш керек деп турасыз? Негизи биздин өзүбүздүн статусубузга жараша жана аткарып жаткан азыркы миссиябызга байланыштуу биз эч качан могу азыркы учурда унутулуп же болбосо көңүл бурбаган багыттарды биз сактоого милдеттүүбүз. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Биздин улуттук тарыхыбызды, маданиятыбызды, тилибизди, баягы эски кыргыз филология факультети, ошонун ичиндеги эле башка тилдерди азыркы деңгээлде классикалык түрдө илимпоздорду даярдоодо ошол нерсе бизди милдеттендирет жана бюджеттен келбеген учурда да башка тармактагы таап аткан жанакыдай каражаттарды биз ошол жака буруп туруп ошол жердеги мугалимдерге татыктуу айлык берүү жана шарт түзүү маселеси бизге эң негизги маселелердин бири. Бул баары эми фундаменталдуу нерселер да, туура. Бул фундаменталдуу нерсе. Бул биринчиден каражат талап кылат. Ал каражатты биз ошол жанакы фундаменталдык багыттын ичинен акча төлөмдөрдү өздөрү алып келген балдардан ала албайбыз. Ал жерде андай шартты деле биз койбойбуз. Кандай болсо дагы ошол жерде иштеп жаткан бизде профессионалдар көбүрөөк болсун деген багытка көңүл бурабыз дагы ошол жерде өнүктүргө. Сөз түрүндө жанакы ресурстар бар. Мына мисалы акыркы учурда бизде көбүнчө ушу магистратура багытын өнүктүрүүгө биз мындай бурулдук. Анткени эмне үчүн десек, биздин статусубуз менен карап көргөндө мамлекеттик деңгээлиндеги университеттер бар, бул түшүнүктүү. Региондордо иштеп жаткан жана бакалавр деңгээли менен 80% же болбосо 90%га чейин камсыз кылып иштеп жаткан ошол региондун өзүнчө мындай муктаждыгын жапкан университеттер бар. Биз улуттук университетпиз. Биз ири, мен айткандай, ушул илимий багыттарды башка жактан эч ким өнүктүрбөгөн, башка мамлекеттик университеттер албаган багыттарды биз сакташыбыз да керек, өнүктүрүшүбүз да керек. Ошон үчүн азыр эгерде сураса, эмне үчүн бизде мындай ошондой бир жакшы темп менен өнүгүү болбой жатат деп айтып атпайсызбы? Анткени биздин болуп жаткан каражаттардын көбүн бизге каражат алып келбей турган багыттарды сакташ үчүн жана өнүктүрүш үчүн жумшап атканыбызга байланыштуу. Бул негизги бир чети сиздердеги артыкчылык болсо, бул көйгөй жараткан тарап экен да, экинчи жагынан. Бул көйгөй тарап мындай жараткан багыт болгонуна байланыштуу, анын ичиндеги маселелер да көп. Кээ бир учурларда ошол жерден конфликт чыгат, саатталашмай болот. Бири-биринен мындай бир кыскартуу жүрүп аткан учурда бизди эмне үчүн кыскартат, биз улуттук маданиятыбызды, улуттук тилибизди сактап аткан кафедра болуп атсак, бизге сааттар тартыш болуп жатат, бюджетке келбей жатат, бизге айлыкты көтөрүп бергиле, ушундай маселелерди. Ошондон жаралган негизги проблемалар бул улуттук университетти бир аз мындай бир чектеп кармап турган нерсе. Ага биз сырткы жактан, башка багыттардан алган каражат баары бир буларды тойгузбайт, же болбосо ошону менен анан туруктуу өнүгүүгө бизге шарт түзө албайт да.
Азыр мындай кээде карап көрсөң, кээде студенттер ошол окутуучулук курамдан да алда канча күчтүү, анан прогрессивдүү студенттер коому пайда болду да, дегени билимдүү коом пайда болуп келе жатат да бир жагынан. Анан ошол эле студенттерге билим берүү менен бирге эле окуу жайдагы жана окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатуу, аларга кайрадан жаңы бир мотивация берүү максаты кандай жолго коюлган? Дегеним бул жанагы чет өлкөлүк тажрыйба, стажировка деген сыяктуу нерселер чыны менен эле мындай тамырлуу болуп, анан пайдасын берет бекен, жокпу? Сөзсүз берет. Бул багыт боюнча бир-эки эле мындай бир мисал келтирип берейин. Биздин өзүбүздүн практикабызда болгон нерсе. Аны биздин университеттин өзүнүн рынок шартында өнүгө баштаган учурларда Кыргыз Европа факультети же болбосо жалпы программалардын интеграциялоо эл аралык деңгээлдеги факультет болуп аталган, институт болуп өнүккөн. Анын ичиндеги жанагы багыттар ушул жанагы сырткы байланыштарга абдан көп мамиле бурган. Ошонун жыйынтыгы боюнча биздин студенттер 2 дипломду окуп, ошо 2 дипломго ээ болгонго жетишип алган. Кыргызстандагы биздин улуттук университет болсо, ошол учурдагы Европадагы алдыңкы университеттердин мындай катарында турган университеттер менен чогуу иштешип калган учурлардагы мугалимдердин, сиз айткан барып жаткан жаш мугалимдер бияктан сабак беришип, ошол алмаштыруу программа менен анын талабы мындай да 2 диплом алыш үчүн бул ошол жактагы окуу планды толук аткарыш керек. Барганда балдар окушат сөз түрүндө. Бирок биринчи курстагы окуп жаткандагы ошол жанагы сабактары ошол Европадагы жана Францияда болобу же Испанияда болгон университет менен бирдиктүү темасы боюнча жана ошол эле талаптарга жооп берүүчү программа болгон үчүн бияктан 2-чи курсту бүтүрсө, тияка которулганда 3-чү курска барып туруп, анан 3-чү, 4-чү курсту бүтүрүп, тияктан диплом алат. Ошол эле учурда биздин университеттин окутуусун онлайн түрүндө бүтүрүп, 2 дипломго ээ болгон учурларыбыз бар. Бул эми мындай бир алдыңкы факультеттердин бири. Мунун мисалдары ошол жанагы ушунун негизинде жалпы биздин университетке мындай бир жайылыш керек деген ой менен жасалган нерселерди азыр биз мына азыр жанагы баллон процесси, анан кредит технология деп, анан жаңы методика менен сабак берүү, башкача жанагы ошол окуу процессинин көлөмдөрүн эсептөөдө кредитке өтүү маселелери бүт баары ошол факультеттер алдыңкы мындай бир локомотивдер болуп, бизди Европа деңгээлине чейин көтөрүп, ошол жактагы болуп жаткан өзгөрүүлөрдү көбүнчө ушул факультеттер баштаган. Мен жакында дагы бир маалымат окуп калдым. Ошол улуттук университеттин студенти бир эле учурда мисалы Орусиядагы Ломоносов атындагы окуу жайдын дипломуна дагы ээ боло алат экен дегенчи. Ушул процесс азыр кандай жүрүп атат негизи? Канча студент ушул негизде билим алды? Негизи бул интеграциялык процесс биздин өзүбүздүн мамлекетибизге дагы тиешелүү, анан ошонун ичиндеги эң жогорку мындай бир деңгээлдеги университеттерди уже камтый баштаган да. Бул жакшы да, бул эл аралык байланыш. Бул нерсе бир акыркы мына бир 5-10 жылдын ичинде өнүп жаткан нерсе. Бул кайсы багытта бизде билим тармагында, саясат тармагында, экономикалык байланышта мындай бир тармагында байланыштар күчтүү болсо, ошол тармакта өнүгөн. Бир эле мисал, ШОС алкагы жөнүндө көп угуп жатасыздар, билесиздер. Бул Шанхай мындай кызматташ КУ деп кыргызча мындай кыскартсак туура келет. Ошонун ичинде тармактык университет деген түшүнүк бар. Биз ошол университетти түзүүдө өзгөчө мен ушу министр болуп иштеп жатканда кантип бирдиктүү программаларды түзөбүз деп анализ кылып көргөндө, бакалавр деңгээлиндеги программалар өтө эле мындай бир мындай туруктуу стандартка бекип калганын байкадык. Анан көбүнчө мындай бир жогорку окуу жай өзү мындай бир багыт берип өнүктүргөн программалар бул магистратура деңгээлинде көбүрөөк экенин, жана аяктагы уже мындай бир өзгөртө албаган мындай стандарттар асыраак экен. Ошон үчүн ушул тармактык магистратура деңгээлде иш баштаганбыз. Ошонун ичинде эң жакшы деңгээлдеги россиялык, кытайдык, биздин Орто Азиядагы мамлекеттерин Казакстан, Кыргызстан,
Тажикстан биригип туруп ошол ШОСтун ичиндеги эң ири университеттерден анализ кылып бирдиктүү магистратура пландарын иштей баштаганбыз. Ошонун жыйынтыгы боюнча биздин бакалаврды бүткөн балдарыбыз бирдиктүү ушул окуу планга катыша баштады. 1 жыл Москвада, сиз айткан МГУ Ломоносов университетинде окуса, же болбосо жанагы РУДН деп биз айтып жүрөбүз, ошо жанагы Достук университети деги программалар өтө мындай бир өнүгө баштады. Биздин университет дагы ушул багыт боюнча 6-7 багыт боюнча ушул тармакта биз иштеп жатабыз. Жыйынтыгы кандай болот экен? Ошол билим алуусу? Билим алуусу сөз түрүндө жогору болот. Анткени бул программа мындай бир жанагы жакшы бир бийик деңгээлдеги программа болот. Ал программанын ичиндеги дисциплиналар дагы ошол эң өнүккөн университеттердин деңгээлинде чогуу тандалып бирдиктүү форматта жүргүзүлгөнүнө байланыштуу азыркы рынок шартына дагы сапатына анан ал жердеги берип жаткан сабакты жана сабак берип жаткан мугалимдердин өздөрүнүн да деңгээли өтө жогору болгонуна жакшы байланыштуу. экен. Ушул окутуучулук курамдын профессионалдуулугу жөнүндө сураганда дагы белгилеп кетким келип атат. Мисалы, көп окуу жайларда, өзгөчө бул мамлекеттик окуу жайларга мүнөздүү көрүнүштө мындай кирип чыккан, 1-2 саат берип, анан кетип калган, убакыт өткөргөн окуу мугалимдер аябай көп да. Азыр деле ал бар болсо керек. Анан ушул көйгөйдү мисалы Улуттук университет чече алдыбы? Аны чечиш үчүн албетте ошол мугалимге мотивациялоо же болбосо айлык акысы дагы жакшы төлөнүп берилиш керек да. Кантип чечип атасыз? Жанакы мен айткандай маселелер менен биздин ушул буга чейинки этаптагы өнүгүүбүздө жанакы өзүнчө статуска ээ болгон институттар, өзүнүн каражаттарын таап өздөрүнө жумшаган институттар пайда болгон. Бирок ошол эле учурда мен айткан улуттук илимий потенциалды түзүп жаткан факультеттер аксап калган. Ошону жоюш үчүн жалпы бюджет бирдиктүү болуп, бирдиктүү башкарылып жатат азыркы учурда. Жалпы түшкөн каражатты биз тең бөлүп, ушул жердеги жана кыргыз филологиядагы доктор, профессор болуп жаткан, иштеп жаткан мугалимдин айлык маянасы ошол эле учурда юриспруденцияга же болбосо компьютерлик технологияга берип жаткан доктор, профессордун айлык маянасы бирдей болуп жатат. Мисалы, ошондо азыр орточо айлык акы канча? Мына ал орточо айлык акы өтө деле көтөрүлгөн жок. Баарына, жалпы баарына бирдиктүү бөлүп жатканына байланыштуу. Колуна алып жаткан каражатты айтсак, где-то 17-18 миңдин тегерегинде болуп жатат. Бул биз эсептеп атабыз, бул өтө деле жогору эмес, чындап айтканда төмөн. Бирок аны мындай бир азыркы учурда бир кандай дагы бир көтөрүү мындай бир шарттар бар экенин изилдеп ошол утулуп жатабыз. Көп учурда мисалы жогорку окуу жайларынын ректорлору ошол жанагы контракттык акынын көлөмүн мындай жогорулатсак, көбөйтсөк, антпесек окуу жайларды кармап туруш жылдан жылга аябагандай кыйын болуп калды. Азыр инновация, дүйнөдө технологиялар ушунчалык өнүгүп атат, жашаш кыйын деп эле какшап келатышат да. Кантип ишке ашырса болот? Сиз ушул боюнча мисалы бир кандай сунуштар же рецепт бар? Эми жалаң эле жанакы окуу төлөмдөрдү көтөрүүгө азыр мүмкүнчүлүк жок. Анткени бизде билим берүү системасында чындап айтканда өтө жогорку деңгээлдеги конкуренция бар. Анан монополия жок да биздин жанакы окуу жайдын ичинде. Бирок ошол эле учурда эмнени байкасак болот? Кайсы университет ошол жанакы төлөмдөрүн жогору кылып туруп эле ошол бир 4-5 багыттын ичинде студенттер, окуп жаткандар талап кылып жаткан багыт боюнча мындай бир өнүктүрүп, мисалы мына Америка, Борбордук Азияда Америка университетин алсак болот. Ал жерде биздей болуп жанакыдай мугалимдердин даярдоосу, жана экология боюнча адистерди даярдоо, биолог мугалимдерди даярдоо, же болбосо биолог илимпоздорду даярдоо, философту даярдоо маселеси вообще турбайт алар. Акча табуу. Мына рынок шартына. Бизнес катары пайдаланат, билим берүүнү бизнес катары. Бул жагынан алар ошол жанакыдай ыкма менен негизи канчалык түрдө жанакы спрос болуп жатса,
суроо талап суроо болсо. талап болуп жатса, ошончол жогорку мына төлөмдөр менен өнүгүп, жанакыдай бутуна туруп, дагы ошондой бир өсүп жатат да. Мамлекет бул учурда өзүнүн мындай бир жанакы милдетин толук аткарууга жетишпей жаткан учурунда мына университеттеги жана өзгөчө мамлекеттик университетте педагогикалык тармакта талап коюлган, жана ошол регионго ким барып мугалим болуп берет азыр. Мисалы, өзү чүй региондо жашаса, анан бюджеттик окуу жайда педагогика боюнча адистик алса, диплом алса, дипломун алгандан кийин аны бөлүштүрүп туруп, мисалы, Кара Сууга жиберели, алыскы айылга. А жердеги айылдагы үйүн ким куруп берет? Айлыгы канчалык деңгээлде болот? Ошол мүмкүнчүлүк болобу же болбойбу ал жердеги? Ошол үчүн ал региондогу университеттин өзүнө милдеттендирип, көбүрөөк ошол жердеги жана бюджеттик орундар педагогикалык багыттагы ошолорго берилип, анан ошол жердеги милдетин аткарып атышат, бирок акча төлөмдөрү жетиштүү эмес болуп жатат. Аны да сапаттуу даярдоого. Бул аттөө мындай жаңы заманбап мындай бир технологияларды талап кылбайт. Бул өзгөчө ушул жактагы кадрларды жана ошого керектүү мындай бир муктаждыктарды жабыш үчүн жетиштүү болуш керек эле. Бирок баягы ошол жактагы университеттер мамлекеттен алып ошол милдетин аткарып атканга каражаттары жетиштүү болбогон үчүн алардын да өнүгүүсү проблемалуу. Негизи жалпы окуу жайдын мындай материалдык техникалык базасын чыңдоо маселесинде каражат табуу деле чоң түйшүк болсо керек. Анткени бул канча жылдык тарыхы бар окуу жай, көп имараттардын баары эскирди дегенде, анан убагында ошол сиз ректор болуп келген учурда болуш керек, баягы жатаканаларда да көп көйгөйлөр чыкпады беле? Эң эле башкы маселе бул баягы оңдолбогон имараттар, эскирген. Анан жатакана өзгөчө ушу чатыры тешилип калабы, бүттү. Ошо менен ал чатырды жабыш үчүн канча каражат керек, же аны ошо тез арада бүтүрүш үчүн кандай кыйынчылыктардан биз өтүшүбүз керекти. Азыркы учурда ал маселе Кудай жалга чечилди. Бүт ушу чатырлар жаңыланды. Кээ бир учурларда калып калганы болсо, эми тез арада мындай бүтүрүп жамап койсо боло тургандай деңгээлге жетти. Ошон үчүн бир бул жагы мындай бир мындай тынуу алганга мүмкүнчүлүк берди. Кайсы жака биз көңүл бурдук акыркы ушул 2 жылдын ичинде өзгөчө коронавирус болуп, жанакыдай кыйынчылык болуп аткан учурда биз ушул маселени эртерээк ушу жалпы республикалык деңгээлде цифровизация маселеси көтөрүлө баштаганда, эми биздин улуттук университеттин стратегиялык өнүгүүсү да мамлекеттин стратегиясына байланыштуу болуш керек деген чечимди чогуу кабыл алганына байланыштуу биз өзүбүздүн ушу сервер тармагындагы техниканы толук жаңылатып туруп, ушунун бир күчтөтүп, анан ушу проблемалар жанакы трафик. Ага да чоң каражат кетти да. Ага кетти, бирок биз ага бардык, анткени ансыз биздин өнүгүү болбойт эле. Анан ошол учурда анан бир аз мөөнөт өткөндөн кийин эле биз жанакы жаңы компьютерлерди, компьютердик класстарды, мугалимдердин ушу жетиштүү эмес болгон жерлерде мугалимдер үчүн дагы ошондой кабинеттерди түзүп, бүт ошол жака жумшаган каражатыбыз бир аз токтолуп барып, анан кайра мындай бир жакшы деңгээлде азыр жетишип калганына байланыштуу технологияларды да өнүктүрүүгө, мына коронавирус бир чети бизди кыйнады, бир чети биздин мугалимдердин баары ушул технологияларды пайдаланганга жетишип алышты. Өздөштүрдү да. Өздөштүрдү. Айласы жок болсо да. Анан биздин технологиялар дагы ошол учурда жанакы өзүбүздүн жана сервердин көлөмү, ар бир окуу имаратыбыздын ичинде ошондой бөлүштүрүү сетевой каналдар боюнча жеткирилген жана мурда болгондун баарын жаңыртып, жакшылап жасап койгонубузга байланыштуу ушул онлайн технологиялар менен иштөө, же болбосо онлайн технологиялар менен чогуу башка чет мамлекеттик университеттер менен байланышып, алардын конференцияларына, алар менен жанакы байланыш түзүү, өнүктүрүү маселелер менен кенен баарлашып калганыбызды байкасак болот да. Азыркы учурда университеттин акыбалы баягыдай эмес. Бул жагынан Кудайга шүгүр, жакшы.
4 жыл болуп калды. Анан менин эсимде сиз 2017-жылы ошо ректорлукка талапкерлигиңиз коюлуп жатканда абдан көп талапкерлер болду эле. Анын арасында сиз биринчи орунду алдыңыз окшойт, туурабы? Да, туура. 60 канча пайыз менен алдыңыз? 64%дай болду. Анан ошол кезде алдыңызга чоң программа койдуңуз. Эми ошол программанын бир канча пайызын ишке ашырдым деп ойлойсуз? Ал ошол 64% болду окшойт. Ал деле ошондой болду окшойт. Анткени чындап айтканда 2 жыл чоң баягы бир көйгөйлүү проблемалар менен алышканга туура келди. Ички атмосфераны, мындай бир башкаруу менеджментти өзгөртүүгө, ошого байланыштуу ички жанакы психологиялык акыбалды оңдоо, принципиалдуу түрдө каршы болуп чыккан же болбосо өзүнүн позициясын ошого толук эле ошо менен эле иштеп жаткан бир кызматкерлерибиз, алар өздөрү да түшүндү болуш керек. Азыркы учурда мындай бир карама каршылыктар азайып, көбүнчө ушул нерсе эмнеден чыгып аткан маселелерге көбүрөөк көңүл бурула баштады да. Бул маселе өзүнүн ушул адамдын мындай бир оппозиционер болуп алганына байланыштуу эмес, өзүнүн ушул бир нерсени ушул туура жетиштүү эмес түшүнүп калып, ошол жеке мындай бир мамилелерге айлантып алганына байланыштуу. Анткени бул проблеманы чечиш оңой эле. Сааттар көбүрөөк болсо, анын жана берип жаткан сабагынын жанакы көлөмү кыскарбаса, алып жаткан айлыгы бир ставкалык деңгээлде жетиштүү болсо, эч жака кетпей, мен ушул жерде иштейм деген мугалимдер азыр көп бизде. Ушул айлык ушул жерден эле улуттук университеттен башка жака барбайбыз. Ушул жердеги эмгегибиз эле ошо жүрө берсе эле бизге жетиштүү кулак көнүп калган баягы адаптация болгон жеринен чыга албай атышат дегиңиз, э? Ну, адаптация болуш керек. Негизи ар бир жанакы өнүгөм деп аткан мындай бир мекемелер да болуш керек. Ошон үчүн жаш мындай бир локомотив болуп отурган мындай бир коллективдерди дагы ошондой өнүктүрүш керек да. Мисалы ошондой коллективдер бизде бар, мына Кыргыз-Кытай факультетинде. Эң эле жаш мындай статистика боюнча карап көрсөк, бир 32-35 жашындагы орто эсеп менен болгон мындай бир 90% түзгөн курам ушул факультетте өтө тез өнүгүүлөр болуп жатканын байкайбыз да. Анан биздин эми классикалык факультеттерибиз бар. Ал жерде кыргыз филология, тарых факультети, ал жердеки курам башкача. Жаш категориясы менен. Алар менен иштөө дагы сиз үчүн оорураак болгон окшойт да? Мен үчүн негизи анча деле оор эмес, анткени мен өзүм филологмун, орус филологияда, анан өзүмдүн ушул турмушумда көбүрөөк Илимдер академиясында жүрүп, дагы ошол жерден тажрыйба алып, илимий тажрыйба алганыма байланыштуу өтө деле кыйынчылык эмес, бирок адамдарга түшүндүрүү маселеси, ушул процесс, ал жанакы душман көбөйүп, анан тигиндей мындай болуп жатат, ал менин ушундай бир каршы болгон маселелерге байланыштуу мени жек көрүп атышат деген түшүндүрүп айтып аткан адамдын артында өзүнүн ошондой процесстин ичинде сааттар эмне үчүн кыскарды? Стандарттын ичинде кыргыз тил сааттары кыскарып атса, же болбосо жалпы студенттер ошону тандап туруп окууга келип атканы ырасайып атса, жалпы ошол жерден чыгып атат. Өздөрүнүн ичинде алар болсо ошондой бир жеке маселеге айлантып алышып туруп кармашып атышат. Ал маселени чечиш үчүн алардын бир тарабына өтпөш керек. Ал маселени чечиш үчүн ошол процессти оңдош керек. Эмне кылыш керек? Ал жерде жаңы программаларды иштеп чыгып туруп, магистратура деңгээлинде мисалы түрк студенттер пайда болуп калды бизде. Аны дагы түшүндүрүп айтып атып, жок, магистратура деңгээлиндеги ушу планды ошо түрк университеттер менен чогуу иштешкилечи. Анан келе баштагандан кийин, кандайсыз агай десем, ой, жакшы болуп калбадымбы, мен ушу бир ставка менен кенен сабак берип атам, жакшы айлыгым көтөрүлүп ушинтип жүрөм деп. Жеке маселени ойлонуп жүрүшөт. Негизи бул жерде процессти ойлош керек, процессти оңдош керек. Мына 5 жылга шайланып ректорлор, ушу мамлекеттик окуу жайлардын. Анан негизи сиздин оюңуз боюнча, албетте бул тууралуу жобого, мыйзамга өзгөртүүлөр кирет, кирбейт деген дагы пикирлер айтылып жатат. Жеке өзүңүздүн көз караш кандай? Шайлоо жолу менен барышыбыз керекпи? Же мурда азыркы сөз болуп аткан дайындоого өткөн мындай алда канча жоопкерчиликтүүрөөк болобу?
Мен жеке пикирим. Жеке пикириңиз. Анткени шайлоо жакшы деп айтып жүрүшөт, анан шайлоого мындай өтө эле мындай туура ушул эл тандаган киши иштеш керек деп ошондой нерсени айтып жатышат. Сөз түрүндө эми көпчүлүктүн мындай бир колдоосу болгон жетекчи болгондо оңоюраак болот. Бирок бул жерде көпчүлүк мына 60% болуп калышы мүмкүн, 80% болушу мүмкүн. Процедура өзү шайлоо бул абдан татаал маселе. Кээ бир объективдүү түрдө тандайт, кээ бирөөлөр мындай топторго бөлүнгөндөр, кээ бирөөлөр болсо башка критерий менен киришет. Жердеш, өзүмдүн тууганым, өзүмө жакын, анан мен ушуга кандай болсо дагы бул өтсө мага жеңилдик болот деген өзүмдүн жеке пикирим. Бул жарылууга алып келет. Сөз түрүндө коллектив мындай бир жыл шайлоодон кийин, 1,5 жылга чейин ушундай бир бөлүнүп жарылып калган, кайра бириккенге мындай бир чогултканга өтө көп убакытты дагы мындай бир күчтүү талап кылат да. Анан эң негизгиси стратегиялык өнүгүү маселелери артта калып калчу учурлар болгонуна байланыштуу. Мен ойлойм, мындай бир жакшы адамды тандап түзүп коюп коюш керек. Демек шайлоо процесси жакшы. Жок. Же дайындоо. Университеттин өнүгүүсүнө дайындоо жакшы. Азыркы учурда, мына азыркы биздин өзүбүздүн мындай сезимдерибиз менен, түшүнүктөрүбүз менен биз шайлоонун учурунда баары бир баягы терс факторлорго өтүп кетет экенбиз. Вот, дайындоо. Мен үчүн дагы бир нерсе, биз өтө эле мындай шайлоо болуш керек, бул демократия, бул сөз түрүндө демократия өнүгө берет. Бул жерде демократияга чектелбейт. Анткени ал жердеги окумуштуу кеңеш бар, жана көзөмөлдөөчү кеңеш бар. Ал жердеги процесстер бүт ачык жана айкын демократиялык түрдө жүрө берет. Мисалы, биз айтып атабыз, мына демократия өнүккөн, Европа анан ошолордон үлгү алыш керек, ал жерде дагы шайлоо жок, андай эмес. Өнүккөн алдыңкы университеттерде ректорду ошол көзөмөлдөөчү кеңеш же болсо попечительский совет деп ачык айтат. Ошолор тандайт. Ошолор коет, ошолор көзөмөлдөйт. Тандоо маселеси бул ошол камкорчулук кеңештин өзүнүн немесинде. Мына карап көргүлөчү, бизге келип жаткан, мисалы өнүгүп аткан ошол эле алдыңкы америкалык университет деп атап жатабыз. Ал жерде эч качан шайлоо болгон да жок, башынан болгон да жок. Камкорчулук кеңештин сунушу менен аны түзүүчүлөр, учредительдер ошол бир кишини тандап туруп коюп коет. Кимге жооп берет? Коллективдин астында сөз суроолор болсо жооп берет. Бирок негизги баа берүүчүлөр булар камкорчулук кеңештин мүчөлөрү. Ошол топ анан айтат, моунча каражат биз бөлүп бердик элек. Ошол каражатты мындай кылып пайдаланды, туура пайдаланды, өнүктүрүүгө жетиштик. Анан ошол адам башкара берсин деп гана чечет. Мына ошондой кылып өнүгөт. Кээ бир университеттер баягы тандоо, жалпы коллективге салып, ошол коллектив тандайт, анан мындай болот. Эми биз кандай критерий менен тандап атабыз деп айтканда, баягы критерийлер көпчүлүк кылып коет экен. Терс жакка алып барган критерийлер. Орусияда МГУнун ректору Садовничий деле канча 30 жылга чейин башкарып атат. Сиз кийинки мындай шайлоо жолу болобу, же мүмкүн дайындоо жолу болобу, кайрадан ректор болоюн, иштеп, ушул ишимди улантайын деген ой барбы, жокпу? Бүтпөй калган иштерди бүтүрөйүн деген оюм бар. Эгерде ал процесске жетишпей калсак, дайындоо болуп калса, эми чындап айтканда ичимден бир аз ошол жетишпей калган нерселерди аягына чыгарып коюп, анан ошол маселе болсо экен деген ойдобуз, чындап айтканда. Анан жок, мен тажадым, мен иштебейт элем. Жок, бул андай эмес. Бул жанакы биз өзүбүз белгилеп койгон бир 3-4 багыт боюнча бир жакшы бүтүрө турган иштер бар эле. Азыркы этапта деле бүтпөйт, ал керек болсо дагы бир жыйынтык бере турган бир иштер, алар 3 жылдын ичинде мындай бир жыйынтык бере баштагандай ошондой неме ойлор бар да. Ошон үчүн мына өзгөчө мына Кытай мамлекеттеги университеттер менен азыр чоң деңгээлдеги иштер башталып калды. Биз азыр ошо Кыргызстандын ичинде биринчи университет болуп, Хэнань провинциядагы эң ири болгон Хэнань университет менен
ушул биргелешип бир мекеме ачып атабыз. Окуу, илимий багытындагы жана маданият багытындагы бир мекеме болуп туруп, аны юридикалык жат катары биз чечим кабыл алдык. Ошого биздин коллектив макул болду. Аны юридикалык жагынан биз мыйзамдаштырдык. Алар болсо сурап жатышат. А сиздин жетекчилигиңерге кандай туруктуу болобу? Анан башка бир жетекчи келип туруп, анан биздин салган каражаттарыбызды, оюбузду башкача жака буруп салабы же бурулайбы. Инвестиция да бул дагы. Бул биринчи чети инвестиция. Ошол инвестициялар ишке ашыш үчүн алар биринчи иретте жетекчини байкайт, канчалык деңгээлде ал ушу түшүнүү бар экен, ишеним бар болуш керек. Анан эле жалпы баардык университеттер менен болбосо дагы Кытай мамлекетиндеги университеттер алар критерийлерди сөз түрүндө муну бир багыт кылып туруп туруктуулук керек дешет. Ушул жагынан мындай чындап айтканда өнүгүп кетсе экен деген талап. Ички оюм бар. Анан алмаштырып салса, эми бул жолдо калбаган нерсе университет үчүн, университеттин өнүгүү стратегиясы үчүн бул жакшы нерселер жасалып жатат, алар уланып кетет деген ойдомун. Соңку суроону берейин. Эми азыр ректордун жумушу деле түшүктүү, көп. Жеке өзүңүз лекция окуп калган учуруңуз болуп атабы? Окуу жайы. Ушул жагынан аянычтуу. Негизи Сагынасызбы? Абдан сагынам. Мен ушул университетти бүтүргөнмүн. 83-жылы, 83-жылы бүтүргөнүнө байланыштуу ушул кафедрага эле мени калтырып коюшкан. Анан лекциялардан баштабай, семинарский мындай бир практикалык сабактарды бере баштагам. Анан акыркы учурларда ошо 2008-жылга чейин министр боло элек учурларда же министр болгондо дагы бир аз ошондой бир 2-3 жолу ошо аудиторияга кирип сабак берген учурларым болгон. Сагынып атам чындап айтканда. Бирок агайлардан саат талашкандан тартынып, бул биринчиден, экинчиден. Акысыз сабак берсеңиз. Жок, андан эмес. Бул андан башка өтө жооптуу талапта, убакытта керек, анан психологиялык акыбал дагы башкача болуш керек. Туура. Мындай жетиштүү түрдө өзүң билип турсаң дагы, бирок анын спортсмендер эле утур эле жана спорт залга кирип машыгып атканын көрсөткүчү ал жанакы немеге чыгат да, аренага чыгат. Ошо жерден анан көрсөтүш керек да. А сен антип машыкпай туруп эле анан барып туруп анан уят болуп калышы мүмкүн. Азыркы учурдагы студенттер суроону ачык беришет, тартынбайт. Анан ошол учурда анан сен баягы формаңды жоготуп алып анан турсаң, статусуң ректор болуп атса, анан ошого жооп бере албай тамтамдасаң, анда уят болуп калышы мүмкүн. Чоң рахмат анда сизге, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат чоң.